бирок могу жана селитра боюнча да, жер семирткич боюнча азыркы күндө мисалы ошол 4960 тоннанын жанагысы тагдыры чечилип атат да. Эми бул жерде тийиштүү органдар карап чыкса керек келечектечи. Эмне үчүн мындай болуп калды, шарт ушундай кандай болуп калды депчи. Бу жерде кеп башкасында да азыркы жанагы акча каражаты Өзбекстанга каторулган боюнча эмне болуп атат? Пока Өзбекстанда келди беле? Матрезердин берген маалыматы боюнча бүт каражатты кайра тапшырып келди. Жок, ошонун ичинде сиздер контракт боюнча сиз баргансыз канча тоннага жанагы эле контракт түзгөнсүздөр? Биз жалпы барганда сүйлөшүү болгондо Матрезервге 20.000 тонна. 20.000 тонна. Баасы канча эле? Баасы ошол мезгилдеги неме боюнча алар $437 тоннасына. $437. Жалпы баасы канча? Жалпы баасы канча болчу? Мен аны толук билбей эткем. Ким билет анан кийин? Келишим түзгөн кишилер гана неме болсо биз толук билбей эткенбиз. 733 миллион сом бүгүнкү күндө ошол Өзбекстанда болчу. Бирок 5000 тоннасы гана келген. Андан кийинки остаты 733 миллион болчу. Биз мурункуда да карабадык белек баягы матрезерв тыгдырганда. Ал ошол жазда которулган боюнча ошол Өзбекстанда болчу. Акчаны ал элек болчубуз. Биз бүгүн баягы күнү тиги Акылбек Үсенбековичке көрүшкөндө айтылган бул маселе. Точно айтып берейин, уруксат болсо, урматтуу депутаттар. Ошондо курс 105 сом болуптур, курс 917 миллион сом которулуптур. Каражаты которулуптур ошондой. Алып келингенде 20.000 тоннадан 4.977 тонна алынып келинген. Апрель айында общий 7 тонна сатылган. Ошол менен 4.970 тонна бүгүнкү күндө азыр сатылат. Ушул боюнча толук маалыматты бизге берсеңиздер. Хорошо. Эмне үчүн дегенде бул мамлекеттин бюджеттин акчасы. Бул жагынан эми 83 миң дейбизби, 82 миллион дейбизби, мисалы мамлекетке ущерб келди да. Андан сырткары эми Өзбекстандагы акча эмне болду ошо каражаты, ошону боюнча да толук маалыматты берсеңиздер, анан карап чыксак. Анан кийинкиси Мурат Курманбекович. Мисалы берден жана кесиптештерди айтып кетти. Азыр түштүк жактачы коңшу мамлекеттерден кирген аткезчилик жолу менен, контрабанда жолу менен кирген селитрлар көбөйдү да. Баасы 26 сомдон 29 сомго чейин болуп атат. Бул эле ошо сиздердикине окшогон просроченный убактысы өтүп кетип аткан. Аларга чыгып келип атканда мишка тарасын кошуп берип атат, этикеткасын кошуп берип атат. Биздин ошол жанагы аткаминерлер, предприимчивый деп коебуз, кандай ошо аткаминерлер ошол эле кайра эле мешоктон кайра мешокко салып туруп, этикеткасын тигип туруп, анан мына жаңы деп туруп сатып атат. Аны биздин мисалы жанагы жарандар билбейт, сельхозпроизводительдер билбейт, ошону колдонот. Эртең анан кийин үйрөн кандай өзүнүн жанагысын берет, бул Кудай өзү бир гана билет да. Ошого сиздер комиссия түзөсүздөр, тийиштүү адистер менен чыгып, ошол жерлерде саткан селитралардын баардыгын карап чыгыңыздар. Рахмат.